Акыркы искусство сүрөтчүдөн туруктуу изденүүнү талап кылат. Өзүнүн жеке стилин, өзгөчө материалдарды жана бөтөнчө башкага окшобогон аткаруу техникасын изденүү. 21-кылымда ийгиликтүү сүрөтчү классикалык калыптанууну бүгүнкү күндүн тенденцияларына эбин таап айкалыштырып, өз демилгелерин кызыктуу жана көрктүү тил менен чагылдыруу үчүн новатордук ыкмаларды жаратып келет. Баалоочунун көз салып, көңүл буруусун кармап калуу кыйла татаал милдеттердин бирине айланып бара жатат. Соц тармактар скроллинги, тармактагы серфинг көрүп жаткан нерсебиз бизге жакпай калса, анда көңүл буруу фокусун дароо буруп кетүүгө үйрөтүп койгон. Мына ушул тенденциялар жана шарттар бириккен жерде классикалык искусствонун чегинен чыгып кеткен долбоорлор жаралат. Же андан дагы туура айта турган болсок, мына ошол жылышат. Казакстандагы жаш сүрөтчүлөрдүн бири Асель Сабыржан кызы, тармакта анын никнейми Асоль, аудиториянын көңүлүн өзүнө бурдуруу менен трендтерди жана искусствону тайманбастан аралаштырып келет. Ал холстун ордуна такыр эле күтүүсүз материалды колдонуу менен бир катар портреттер түрмөгүн жараткан. Как-то я расписала ковер. Бир ирет мен килемди жараттым жана ал улуттук коомдук резонансты жараткан көптөгөн адамдарга жагыптыр. Ал эми ошол видеонун куланышы галереясынын мүдүрү Дейда Махат дагы көрүп калыптыр. Куланши, Лейла Махат. Она в прошлом мой преподаватель. Ал мурда мага сабак берген. Колледжде окуп жүргөн кезимде ал киши менин устатым болуп саналат. Биз жагымдуу мамиледебиз. Мына ошол киши ушул сындуу картиналар менен көргөзмө уюштурууну сунуштаган. Мага келип, кел биргелешип көргөзмө уюштуралы. Сен ушул сындуу картиналарды көбүрөөк жаратасың. Анан биз Астанада сонун көргөзмө өткөрөбүз деп айттым. Холст килем оңой эле жол эмес. Килемдин бубалуу алдыңкы бетинде кандай болсун корректировканы жасап чыгуу мүмкүн эмес. Биринчи сүртүмдөн баштап тартуу керек. Кыл калемдин биринчи тийишинен тартып. Картина на ковре один из смелых экспериментов. Килемдеги картина эң тайманбас эксперименттердин бири. Анткени бул жерде ката кетирүүгө жол берилбейт. Башкача айтканда, сен холстогудай кыла албайсың. Холсто тартканда эгерде сага жакпай калса, сен аны өчүрүп сала аласың. Ал эми килемди андай кыла албай каласың. Кыл калем менен бир эле туура эмес кыймыл жасап алуу болду. Аны өчүрө албайсың. Анткени боектору жаңы атайын даярдалган. Ал баллондор менен тартылат. Ал тиешелүүлүгүнө жараша өчпөйт. Ал иш биз үчүн олуттуу эксперимент болгон. Килем биздин түшүнүгүбүздө демейде үйдүн жылуулугу, жагымдуу ыңгайлуулук. Үй жасалгасынын дал ушул буюмун салттуу, оңтойлуу колдонуу менен сүрөтчүнүн жаңы мартабалуу көз карашынын ортосундагы контраст эксперименти жандуу жана кызыктуу кылып коюуда. Наверное, надо упомянуть. Мен сүрөтчү, блогер, сүрөтчү, экспериментатор экендигимди эске сала кетиш керек го. Мен элдердин көңүлүн ачканды жакшы көрөм. Мен сүрөт өнөр мерчеминен алып караганда алардын көңүлүн бурганды жактырам. Баары кызыккандай болуп, аларды картиналар кызыктырышы үчүн ар кыл нуктагы контенттерди, видеороликтерди жасап чыгам. Анын баарын социалдык тармактарда көрсөтөм. TikTok, Instagramда. Мен машинанын капотуна, топко, суу ичүү үчүн түтүктөргө жазып жүрдүм. Жазууларды кайда гана жасаган жокмун. Футболка жана ушул сыяктууларга. Делала росписи на футболках и так далее. Аселдин эксперименттери ал сүрөт искусствосунун чектерин изилдөө гана эмес, ал стереотиптерге чоң чакырык таштоо, туура же салттуу экендиги тууралуу түшүнүгүн алмаштырууга көмөктөшүүсү мүмкүн. Мы рисовали на трубочках, из которых вот люди пьют. Биз андан ары эмне кылдык? Биз элдер суу иче турган түтүктөргө тарттык. Биз портрет тартып, анда түтүктү айландырасың. Ал жагында башка портрет пайда болот. Ал дагы эксперимент болчу. Андан кийин ал Нооруз майрамын күрүч менен куттуктаган, башкача айтканда күрүчтөн сөздөрдү, образдарды жазган. Аны асманга ыргыткан кезде Нооруз куттуу болсун деген сөздөр пайда болчу. Ал дагы абдан татаал эксперимент болгон. Анткени биз күрүч данын кунаттап коюп чыгышыбыз керек болгон. Албетте анын баары эле бир дубльдан эле ишке аша калган эмес. Кеминде 4-5 дубль болгон. Ал чачырап кетет. Сен аны кайра жыйнайсың. Албетте ар бир эксперименттен биз жыйынтык натыйжаны көрө албайсың. В эксперименте мы не видим конечного результата. Мы просто берем, делаем и смотрим, как это получилось, и смотрим потом реакцию людей. Болгону жасай гана беребиз. Ал кандай болоорун байкайбыз. Кийин элдердин ага мамилесин, реакциясын көрөбүз. Ошо. Ал бир учурда эле 6 портрет тарткан. 4-өөнү кол менен, 2-өөнү буту менен. Мына ошол татаал эксперимент болгон. Анткени ага чейин ал буту менен тартып көргөн эмес. Мени менен, жубайы менен 9 жыл жашагандан кийин дагы сен бутуң менен тарта аласыңбы деп сурагам. Ал болсо бол, оро деди. Мен анын бутуна фломастерлерди ороп бердим. Андан ары жарыкты нуктадык, жаздыра баштадык. Ал түнгө
түнкү 12-де баштап таңкы 6 же 7-лерде бүттү. Ал кыймылдабастан олтуруп алып, кол менен бутун кезектештирип тартып жатты. Албетте ал татаал болду. Тайманбас эксперимент деп айта алам. Кийин бүт денеси ооруп калыптыр. Буттары, аркасы. Кыскасы мына ушундай эксперименттер болот. Ну вот, в общем, все эксперименты такие. Салттуу турмуш көрүнүшүндө аялдар үй бүлөдө жана коомчулукта маанилүү роль ойношкон. Алар эркектер менен катарлаш же жалгыз өзү эле урууну башкара алышкан. Тарых барактарында жада калса аялдар согушка чыгышканды, эркектер менен катарлаш ата мекенди коргогондору да жазылып калган. Албетте жупунулук, күйөөсү менен улуу муундарына баш ийүү сый урматка алып келген. Мына дал ушундай тарыхый каарман аялдар сүрөтчүгө картиналар түрмөгүн тартууга дем берген. Проект представлены 14 ковров. Долбоорлордо улуу талаанын даңазалуу аялдарына арналган 14 килем сунушталган. Биз сак ханышасы, томирис мезгилинен тартып эр жүрөк күжүрмөн, тайманбас, акылман, даанышман жана ошол эле учурда чырайлуу, сулуу келишкен, өз келбеттерин эч качан жаап жашырбаган, ачык, эркин аялдардын пикирин кабылдашкан аялдарды көрсөткүбүз келген. Старались, никогда не скрывали своего лица, были открытые, свободные, с их мнением считались. То есть они были... Алар өз бир тууган, ага-инелерине, ата жана өнөктөш катарында болушкан. Эркектер менен катарлаш эле алар өз жери үчүн согушуп, күрөшүп келишкен. Ошондуктан анын килемдери дал ошол аялдарга арналган. Ковры посвящены именно этой теме. Портреттер түрмөгүнүн каарман айымдарынын өзгөчө мүнөзү, сүрөтчү тарабынан өзгөчө деталдарда тартылган атрибуттар менен баса көрсөтүлгөн. Айрымдарында кебетеси так берилген. Я стараюсь еще на многих картинах показать какие-то элементы, например, Мен өзүмдүн көпчүлүк картиналарымда кандайдыр бир элементтерди көрсөтүүгө аракет кылам. Мисалга алсак, түндүк кыздар өз коломтолорун коргоп ал үчүн салгылашкан. Айрым жерлеринде тумарды берем. Эгерде менин картиналарымдын көптөрүнү 3 бурчтук көрсөңөр, анда ал менин картиналарымдын коргоочусу. Анан дагы аялдар үчүн тумар. Ал биздин маданий мурасыбызда. Ал космостук энергияны эле билдирет, мурдагы дин тутумунда. это направлено в космос. Акыркы жылдары дүйнө жүзүндө социалдык искусство күч алып келе жатат. Ал коомчулук менен активдүү катышта болуп, актуалдуу чөйрөлөргө басым жасоодо. Казак коомчулугунда аялдын салттуу ролуна, тарыхый жана улуттук маданиятка болгон олуттуу кызыгуу ошол темаларды ачып берген. Көрүүчүнү сүрөтчүнүн көз карашына чүмбөттөгөн искусство туруктуу сурамды камсыз кылууда. Получается, я изучала историю, я читала про них и книги, и статьи. Мен тарыхты изилдеген болуп калам. Мен алар боюнча китептерди, ар кыл макалаларды окугам. Мен анын баарын изилдегем. Албетте ошол эле томирис же болбосо Айбийке Баатырдын келбеттери кандай болгондугу тууралуу белгилүү болгон көрүнүштөр жок. Мен алардын образдарын ички туюмум топтогон. Менин картиналарымда сунушталган ошол аялдар алардын бет түспөлү. Андай адамдар жок. Мен алдыма кандайдыр бир натураны коюп ошол аялдар үчүн образдарды тартып алган эмесмин. Мен болгону башымда камтылганды алып чыктым. Мисалы, бир кызды көрүп калып, мага анын көз карашы жагышы мүмкүн. Мен мына ошонун көз карашын тартам. Болгону өз нугума бир аз өзгөртөм. Мисалга алсак, каштарын өзүм ойлоп тапкам. Менин каарманымдын мүнөзүн эске алуу менен эриндерин алмаштырууга туура келген. Аларды ичкери тартып, мисалы томиристики ошондой. Айрымдарына тескерисинче тынчтуулукту көрсөтүү менен бош койгом. Башкача айтканда, андай адамдар жок, бирок абдан кызыктуу болуп чыгат. Какое-то умиротворение. То есть эти люди, они не существуют. Но очень интересно получается, что... Мисалы, менин катталуучуларым алардан туугандарына окшоштуктарды таап чыгышууда. Алар мага менин карындашымды же курбу кызымды тартып коюп турсуң деп жазышат. Мен болсо, мен сенин жакыныңды тааныбайм да деп айтам. Башымдагыны алып эле тартам. Бет түспөлү мына ушинтип калыптанган. Вот так создавались именно лица. Демилгени реалдуу образга чыгармачылык кайра өзгөртүп түзүп чыгуу иш жүзүндөгү материалдар менен толукталат. Асел ой чабытындагы сүртүмдөрүн реалдуу деталдар менен толуктап келет. Хочу отметить, что во многих... Мен тарыхый каармандарымды камтыган көптөгөн картиналарымда архивдеги сүрөттөрдү колдонуп келээримди белгилеп кетким келет.
там саукили, да, где-то какие-то национальные украшения. Это пишется не с головы, я основываюсь на архивных фотографиях. Шөкүлө улуттук жасалгалардын баары башыман алынбайт. Мен архивдик сүрөттөргө негизденем. Мына бул картинадагы Томиристин образын мен алтын адамдыкынан алгам. Анын шөкүлөсү жана зоот кийимдери, анын бар жаныбар стили. Ал ойлонуп табылган эмес. Это все не придумано. Килемди ар дайым бай келген чыгыш маданияты менен байланыштырышат. Чиймелеп тартуу килемдин оймолоруна кынатташкандыгы картинадагы сулуулук менен аутентикалуулукту баса көрсөтүп турат. Макияж деталдары же илгерки зергер жасалгалары жөн гана оймо эмес чыгыш сулууларынын жүзүндө берилгендей сезилет. Эти ковры мы придумали не просто так, потому что ковры... Бул килемдерди жөн эле ойлоп тапкан жокпуз. Килемдер биздин көчмөн маданиятыбызда көптөн бери орун алып келген. Алар боз үй керегелерин кооздоп турган. Анан дагы биздин заманды эске салсак, Советтер Союзунда баары өз үйүнүн дубалдарын килемдер менен кооздоп келишкен жана тиешелүүлүгүнө жараша ал бизде Казакстанга гана эмес, бүтүндөй КМШ өлкөлөрүнө тиешелүү болгон. В принципе, это восточная культура, очень близко к коврам. Это и Иран, Индия и так далее. Вот, поэтому мы... Негизи чыгыш маданияты килемдерге абдан жакын келет. Алардын катарына Иран, Индия жана башка мамлекеттер кирет. Мына ошондуктан биз килемдерди тандаганбыз. Анын үстүнө Асол дал килемдерден ага биринчи образды жаратууга илхом берген оймуну таап алган. Ал көк бөрүнүн образы эле. Ал оймунун өзүн килемдердин түзүмүн көргөн. Мына ошол түзүмгө бет түспөлүн түшүрүүнү каалап жаткандыгын түшүнгөн. Биз аны ишке ашырган кезде килемдин оймосу композицияны толуктап жатканын жана сүрөттөлүштүн өзүн кыйла өлчөмдүү кылып койгонун, кандайдыр бир бөтөнчү эффект, жандуу сыяктуу болгонун көрө алганбыз. Получился такой вот эффект. То есть они как живые. Атайы боекторду колдонуу менен килемдерге тартылган картиналар көркөм ой берүүнүн нетривиалдык формасы. Бул ыкма өзүнө граффити менен живопись элементтерин камтыйт. Ал дагы искусствонун айрым жана ачык чыгармаларын жаратат. Сүрөтчү ар кыл текстураларды, көрүнүш жана эффекттерди жаратуу үчүн боекту чыгаруунун ар башка техникасын колдонушу мүмкүн. Ал чыгарманын оригиналдуу стилин жаратууга мүмкүндүк берет. Иногда я даже эскизы меняла специально под узоры. Жаратуу техникасынын өзү граффити менен живопистин микси. Өзөгүн мен граффити менен тартам. Ал атайын чачыратып тартуучу баллончиктер. Андан ары салттуу живописти аралаштырам. Була үстүндө каралган атайы боекторду колдоном. Ал боектор менде сыр боюнча сакталууда. Только стойкая, что она не повреждается от каких-либо воздействий. Но за этими картинами на коврах нужно ухаживать как за... Картиналар төбөлүктүү болуп саналат, боек туруктуу кармалат. Ал таасир этүүлөрдөн коркпойт. Бирок килемдердеги ошол картиналарга камкордук көрүү керек. Салттуу живопистегидей эле. Башкача айтканда, кездеме менен сүртүп, чаңын бир аз сордуруп, анткени ал жакта була бар. Бирок катуу сордуруунун кереги жок. Анан дагы атайлап ушалабаш керек. Бут алдына салганга да болбойт. Анткени ал эми килем эмес, ал картина. На пол, потому что это уже картины, это не ковры. Эргүү жана мотивация. Блогер айымдын чыгармачылыгынын негизги эки куралдуулугу. Анын чыгармалары жакшы мааниде алганда көрүүчү үчүн провокация, искусство дүйнөсүнө чуңкуп кирүү себеби болууда. Мы вот с 2021 года совместно развиваем ее блог. Она... Биз 2021 жылдан бери анын блогун биргелешип өнүктүрүп келе жатабыз. Ал дагы бардык чыгармачыл инсандар сыяктуу эле ар дайым башка техникаларды изденүү үстүндө. Илхом изденүү менен ал өмүр бою алектенүүчү нерсени издеген. Тиешелүүлүгүнө жараша анын экинчи максаты, ишке ашырган эксперименттеринин максаты биздин искусствого жаштардын жана коомчулуктун көңүлүн буруу. Анткени биздин жарандардын башындагы искусство ал бир аз зериктирээрлик. Башкача айтканда, аларды пейзаждар, тоолор, суулар жана ушул сыяктуулар, кыскасы бир түрдүүлөр. Биз албетте заман менен кадамдаш болгубуз келген. Какие-то там пейзажи, какие-то портреты, там горы, речки и так далее. И все это такое вот однотипное. То есть мы хотели, соответственно, идти в ногу со временем, показать, что нет, у нас очень талантливые художники, что мы можем все рисовать на всем, во всех техниках. Бизде таланттуу сүрөтчүлөр бар экенин, бардык нерсеге, бардык техникада тарта аларыбызды көргөзгүбүз келди.
Анан дагы ошонун баарын социалдык тармактарда кооз сунуштап жүктөгөн видеолор миллион ирет көрүлүп, ошол видео аркылуу жаштар Асол аркылуу билим алып дегендей. Кыскача айтканда, биздин блог агартуучулук маанини алып жүрөт. Тарыхый инсандар тууралуу көбүрөөк билип алышат. Анын артынан искусствого жакындап, маданиятка да ыкташат. К искусству, приобщается к культуре.